чаң баскан жол Ош шаарынын Абдыкадыров көчөсү. 15 жылдан ашык убакыттан бери жолду оңдоо керектигин жашоочулардан башка эч ким ойлоно элек. 99-жылдан бери оңдолду элек. Мына үй түшкөндө трамбовка болуп, аябай жаман болуп кеткен. Кышында вообще машина жүрө албайт. Пешком жөө басса тизеге чейин ылай болот. Өзү азалым оңдолду элек. Свет жок. Кечинде уже капкараңгы. Көрүп атасыздар, чаң аябай көтөрүлгөндө балдардын эсебин өтө зыян. Көрдүңүздөр, ушунча бала ойноп жүрүшөт. Вес ушу кварталдын балдары ушул жерде ойношот. Жашоочулар айткандай, жолдун чаңы үйлөргө чейин кирип жүдөтөт. Ал эми кыштын күнү унаалар такыр эле каттай албай калат. Жаз, күз мезгилдери болсо ылай кечип күндөр өтөт. Балдар сабакка эртең менен жакшынакай аппак кийимдерин кийип жөнөйт. Кайра келгенге чейин кийимдерде түс жок. Ылайда болсо тизеден ылай, путтарына болсо клёнка пакеттерди кийишет дагы. Чыгат. Эми ар бир күнү эле биз буларды ташып отурганга мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Тияка ташып, бияка ташып отурганга. Абдыкадыров көчөсүнүн тургундары жолду оңдоп берүү өтүнүчү менен бир канча ирет шаардык мэрияга кайрылышкан. Кайра жазылган арыздардан бүгүнкү күнгө чейин натыйжа боло элек. Бул жерге көптөн бери жолубузга эч бир кароочулук болбогон үчүн жолубуз аябай начар акыбалга келип жетти. Биз буга чейин мэрияга жанагы баштагы созывдагы депутаттарыбыз кайрылганбыз. Бирок эч бир майнап болгон эмес. Бизге обещанияларды гана берип келген. Ош шаардык мэриясына караштуу жолдор башкармалыгынын башчысы болсо, Абдыкадыров көчөсүнүн тургундарынан арыз келип түшө электигин айтат. Алар кайрылган болсо, бизден каттоодон өтөт эле да. Алардын кайрылуусу жок. Бүгүнкү күндө өзүңүз эле уктуңуз. 207 Абдыкадыровадан бизге кайрылып түшкөн жок. Эгерде кайрылып түшкөндө биз сөзсүз түрдө алышка көңүл бурганса. Жолдор башкармалыгына ички жолдорду оңдоп берүү өтүнүчү менен келген арыздардын саны көп. Бул жылы жол оңдоо үчүн бөлүнгөн 60 миллион сом борбордук көчөлөргө араң жетет. Бизге көчөгө бүгүнкү күндө асфальттоо ички көчөгө акча каралат жок, каралган эмес. Ошондуктан ушул көчөнүн тургундарына айтып кетем, асфальттоо бул болбойт ички көчөгө. Эгерде шагылдоо десеңиздер, шагылдоо бизде ушул айдын 20-сында шагылдоо боюнча тендер өтүлөт. Ошондо ким утуп алса, ошол көчөнүн шагылдоосун алып бергенге биз киргизебиз. Бул жылы каланын ички жолдору да оңдоп калышы мүмкүн деген жакшы үмүт бар. Анткени Ош мэриясынын Кытай Эл Республикасы менен түзүлгөн келишиминде ички жолдорду оңдоого жардам берүү жагы каралган. Эгер ал ишке ашып калса, Оштун ички жолдорунда асфальттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Адина Досумбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, аймактар алакасы үчүн Ош шаары.